Кооз оюн аталган футбол кыйла кеңейгенип турат. 2026-жылы ФИФАнын дүйнөлүк кубогу бир катар тарыхый учурлар менен коштолот. Анда эмесе биз андагы 3 эң маанилүү окуя менен тааныштырабыз. Биринчиси турнирдин масштабы. Быйыл дүйнөлүк чемпионатка катышкан командалардын саны 32ден 48ге көбөйөт. Жалпы беттештердин саны кескин түрдө 64дөн 104кө чейин өстү. Ал эми 4 команда дүйнөлүк кубокко алгачкы жолу катышууда. Алар Кабо Верде, Кюрасао, Иордания жана Өзбекстан. Аягына чейин жетип, кубокко ээ болуу үчүн командалар эми 7 эмес 8 беттештен өтүшү керек болот. Мындан улам оюнчулар чарчап калбайбы деген кооптонуулар да айтылууда. Кийинкиси география. Дүйнөлүк кубоктун тарыхында биринчи жолу турнирди 3 өлкө өткөрөт. Алар АКШ, Канада жана Мексика. Убакыттын айырмасынан улам оюнчулардын чарчоосун азайтуу үчүн ФИФА топтук этапта 3 аймактык маршрут кластерин киргизип жатат. Алар батыш, борбор жана чыгыш топтору. Бирок кийинки этапта командага Лос-Анджелесте ойноп, кийин Хьюстонго учуп барып, ал жактан Бостонго барууга туура келип калышы ыктымал. Бул 5000 чакырымга жакын аралык. Оюндардын континенттер аралык графиги чоң каржылык чыгым жана көрөрмандар үчүн татаал виза талаптары кооптонууларды пайда кылды. Ал эми 3-чү өзгөрүүнүн футболго тиешеси жок. Биринчи жолу финал учурунда ортодогу танаписте шоу-концерт болот. Американын Супер Боул оюнундагыдай эле. Мында да чоң дүйнөлүк жылдыздар катышат. Мадонна, Шакира жана BTS сахнанын башкы жылдыздары болушат. Бирок айрымдар бул дүйнөлүк кубоктун рухуна дал келбейт дешет. Быйыл мурдага караганда командалардын беттештердин жана саякаттардын саны көп болуп, жаркыраган шоу-концерт өткөн жатат. Мунун баары 2026 жылдагы дүйнөлүк кубокты өзгөчө кылат. Бирок ал оюндун көрөрмандары жана оюнчулар үчүн да өзгөчө болобу?